Кашка Суу кичи районунда турабыз. Эсиңиздерде болсо, дал ушул көп кабаттуу үйдөгү көйгөйлөрдү чагылдырганбыз. Сколько лет уже этому нашему Кашкасу никак не могут нам довести тепло для наших жителей. Силердин күчүңөр менен баары бүттү. Кухняга да 15-те коёлдук. Кудайым берсе, сонун жумуш өлө алдыга жылды жакшы бүтүп атат, тез эле бүтүп атат. 2 күндө бүттү биздики, Кудайым буйрса. Мына ушул жерде дагы абдан коркунучтуу жер болгон. Билесиздер, мына жерден чоң чыңалуудагы электр чубалгысы келип, мына жерде мындай ийип койгон эле. Мына жакшынакай кылып жоюптур. Канча кубаттуулукка жетет? Канча аймакты камсыздайт? Бул 1,16 мегаватт ушул 3 үйгө жетет өз эле. Бардык чиновниктер мына ушундай маселеге туура реакция кылып, өздөрүнүн функцияларын так аткарганга аракет кылса эле, эл дагы монтип алкап, ыраазы болуп, алкышын айтат. Сиз айткан сөзгө туруп турсуз. Буюрса, Кашка Сууга барып келдик. Ыраазычылык айтабыз дегендей. Жакшы эл дале өзүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00 чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Ар дайымкы бүтпөгөн иштер, монотондуу жашоо образы баарыбызды эле чарчатары турган иш. Маал-маалы менен эс алып туруу, саякаттоо да керек. Саякаттоодо адамдын ой өрүшү өркүндөйт, жашоого болгон көз карашы өзгөрөт, дүйнө тааныйт. Кимде ким эс алууну пландап жүргөн болсо, биз Авиалюкс туристтик агенттигин сунуштайбыз. Мыкты программаларды, сезондук турларды уюштуруп берет. Ошону менен бирге эле Кыргызстандын ички жана сырткы авиа каттамдарына авиабилеттерди сатып алсаңыздар болот. Ал үчүн сиз мисалы Орусиядан туруп эле же Кыргызстандын кайсы бир аймагынан буйрутма менен электрондук билеттерди да алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0507 644 944, 0557 644 944. Дареги Бишкек шаары, Ден Сяопин көчөсү 2. Баса, умра сапарларын да уюштуруп беришет. Авиалюкс, биз менен дүйнө тааны. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы Кашка Суу кичи районунда турабыз. Эсиңиздерде болсо, дал ушул 13-чү, 12-чи, 11-чи көп кабаттуу үйдөгү көйгөйлөрдү чагылдырганбыз. Алардын башында ушул жерде чу дегенде эле ушунан баштайын. Дал ушул подъездге кирип аткан жерде коркунуч жараткан жашоочуларга дал ушул плитка болчу. Муну жакшынакай кылып бул жакка коюп коюшуптур. Ал эми бул жактан өзүңүздөр билесиздер, жаш балдарга коркунуч жаратып аткан, жалпы эле жашоочуларга коркунуч жараткан жогорку чыңалуудагы электр чубалгысы турчу эле. Мына анын баарысын бүгүнкү күндө жокко чыгарыптыр. Ошол эле учурда бул кичи райондун эң башкы көйгөйүнүн бири бул жылуулук маселеси болгон. Ошо жылуулукту шаар бийлиги 1 ноябрга чейин биз өз ишибизди аткарабыз, жеткирип беребиз. Ал эми үйдүн жашоочулары түтүктөрдү улап, өздөрү жылуулукту киргизип алат. Ал эми биз кылчу иштердин баарысы 1 ноябрга чейин бүтөт дедиле. Мына 1 ноябрга чейин эле биз келип калдык, бирок буга чейин эле ошого жеткизбей жакшынакай шаар бийлиги жөнгө салып коюптур. Мунусуна рахмат. Азыр кийинки көп кабаттуу үйлөрдүн акыбалын, көрүнүштөрүн, буга чейинки тарткан көйгөйлөрдү көрсөтөлү жана жашоочуларга микрофон суналы. Мына бул жерде азыр атайын түтүктөрдү, ушул жылуулукка кетүүчү түтүктөрдү түшүрүп коюптур. Буну ушул жашоочулар өздөрү алып, өздөрүнүн үйлөрүнө жеткизүүчү түтүктөр экен. Ал эми подвалын шаар башкармалыгы бир жуманын ичинде биз бул жагыңар даяр болор менен кошуп беребиз деп атыптыр. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөргө белгилүү, бул 11-чи, 12-чи көп кабаттуу үй. Ассаламу алейкум. Мына ушул жерде дагы абдан коркунучтуу жер болгон. Билесиздер, мына жерден чоң чыңалуудагы электр чубалгысы келип, мына жерде мындай ийип койгон эле. Мына жакшынакай кылып жоюптур,
Орун ошол көрүнүштөрдү жок кылыптыр. Мына баштан аягына чейин жогорку чыңалуудагы электр чубалгысы бүгүнкү күндө коопсуздукка коркунуч жаратпай калыптыр. Бул эки ошол көп кабаттуу үйдүн негизги көйгөйлөрүнүн бири ошол болчу. Андан сырткары жылуулук маселеси бүгүнкү күндө кызуу иштер жүрүп атыптыр. Саламатсызбы? Саламатсызбы, мен ошо Эсенова Айжан. Кудайым буйрса ошо силер келип кеткенден бери иш жакшы жүрүп атат. Кудайым буйрса мына ошо могу до конца 10-чу подъездибиз бүтөлү деп калды. Бияктын баары бүттү, уже турбаларын коюп баарын эметти. Биз өзүбүздүн үйгө уже паровой эмелерибиздин баарын койдук. Жылуулуктун эмеси рабочийлары келип ошо турбанын эмелерин Көрсөк болобу ошол жылуу паровойлорду? Паровойлорду көрсөөр болот. Жылуулук ошо келип ошо подвалдын эмесин өзүлөрү обещать эткенде бекер жасап беришти. Иштерин Кудай буйрса жакшы жүргүзүп атышат. Энергия ким электрик энергияда Кудай буйрса көргөзгөн проводдор бар эмеспи, ошолор да бүтүрүп кетти. Бияктын баары бүттү. Водоканалда буйрса 1-2 күндө ошо турбаларын алмаштырып жакшы жаңыртып беребиз деп атат. Ошо Кудайым буйрса жумуш жакшы жүрүп атат. Аракет кылсаңыздар эле маселе чечилет? Ооба, силерге да чоң рахмат. 32 канча жылдан бери жок деп атты эле. 32 жылдан бери мына жылуулук жок болчу. Кудайым буйрса кирип атат, айтып атышат. Могу кушында Кудай буйрса эме майкачан чыгасыңар дейт, жакшы ысыйт дейт. Ошо сонун эле обещать этип атат. Ана отопление бергенде кыш келгенде да көрөбүз да Кудайым буйрса. Бирок атак жумуштар сонун жүрүп атат. Кудайым буйрса Бир гана элдин өзүндө калып турасыздар анда. Ооба. Азыр уже элдер деле уже жасатып баштады. Кээ бирөөбүз уже бүттүк, мояк полный бүттү, кээ бирөөлөр эле калды. А так полный уже чыгарып алдык. Кудайыма шүгүр, жакшы. Силерге да чоң рахмат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомент тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомент тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Урматтуу көрөрмандар, азыр биз өзүбүздө көргүбүз келип атат. Жашоочулар ошол жылуулук түтүктөрүн улап үйүнө жылуулук маселесин ишке ашырышыптыр. Мына урматтуу көрөрмандар, биз азыр 5-чи кабатка көтөрүлдүк. Жогоруда бир киребиздик болот, а? Бакада 15-ти коюп алдык. Кудайым буйрса сонун жумуш өлө алдыга жылды жакшы бүтүп атат, тез эле бүтүп атат. 2 күндө бүттү биздики, Кудайым буйрса. Жаш балдар, чын менен жаш. Башкаларды уже бүтүп атат. Бияка да 8ден уруксат берем, бирок биз 10ду коюп алдык. Бияка да 10 балдар бөлмөсүнө. Жакшы кут кылсын эми буйрса. Кышта үшүбөй жакшы. Сизге да чоң рахмат Улукбек ошо. Силердин күчүңөр менен баары бүттү. Кухняга да 10ду коюп алып келдим, наластыгы. Кухняга да 10ду койдук. Кудайым буйрса ошо биякты дагы бүтө элекпиз. Эмелерин салып жатак сонун. Буйрса кышында жакшы ысыйт деген ишеничим бар. Эме күчтүрөпчү. Эгер наластыгылычы. Жакшы. Рахмат, Кудайым буйрса. Кышында келип кеткиле да чилерде. Буйрса. Атак сонун баары коюп.
Ой, sen bizde sportsmen kıldın, bирок men көңгөм 4-нче ташка чейин чыгып düşüp. Башка алдыда эмне көйгөйүңүздөр, эмне маселеңиздер бар? Эми биздерден ушу жылуулук анан электр энергия. Чечилиптер буюрса. Жылуулук чечилди, электр энергиясы чечилди, анан Кудайым буюрса суу турба ошолор чечилсе болгон остановка эле калды болду. Bizge ayaldama. Калганын баары сонун. Аялдама жокпу? Аялдамабыз жок. Беребиz dediler meriya. Калганын Ошол баары ayaldama жок. жасалып бүтөлек. Эми абдан чоң рахмат. Аты жөнүңүз ким? Менин атым Жаңыл. Анан кийин ушул абдан чоң рахмат силерге. Биз эми сага окшогон эле кыргыздын чыган жигиттерине ишенип калдык. Канча жылдан бери ар жака бер жака барып эшигин тешкен маселелер чечилбей. Азыр ушул силер келгенден кийин ушинтип кыймылдап чечилип калганына биз абдан силердей жигиттер, силердей балдарыбыз бар экенин аябай сыймыктанып атабыз. Анан эми биз өзүбүз жанакы астындагы таза суу боюнча, канализация боюнча өзүбүз көтөрүп атабыз. Аны деле өзүбүз эле трубаларын алып берели. Бир жолу баштаган соң аягына чыгалы деп водоканалды чакырсак, алар дагы жок деген жок. Сметаларын түзүп берели. Сантехниктердин жумуштарын бекер жасап берели. Трубаларын алып бергиле деп атат. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Жакшы эми ошол деп жылып атат. Биз дайыма айтабыз да, кыргызстандыктарга жалпы ушу ар бир жаранга айтабыз да. Көйгөйлөрү чечилбей келет, көйгөйлөрүн мындай бир орундата албайт. Анын баары эле ошол өздөрүнүн укугун, жарандык укугун, мыйзамдык укугун билбестик, түшүнбөстүк болуп эле анан ушундай көйгөйлөргө дуушар болуп атат. Туура да эми. Анан эми ушул шаар бийлигинин ушул реакциясына кандай деп баалайсыздар? Аябай жакшы баалайбыз. Мисалы шаарыбыз абдан эле оңолуп калды. Баягы биз жаш кездеги Пржевальский азыр жок. Баары жакшы болду. Көчөбүздүн баары жапжарык. Бир областтын борборуна окшоп калды. Рахмат эле айтабыз. Рахмат айтабыз. Анан кийин ушу артыкча силерге чоң рахмат айтабыз. Ушул элдин, карапайым элдин мындай жашоочулардын көйгөйү чечилип атса керек. Анан карапайым элдердин көйгөйү ушу силердей мындай жигиттердин аркасы менен чечилип атат деп ойлойм. Жакшы, чоң рахмат. Эми үшөөңүздөр буюрса. Ден соолугуңуз жакшы, атым Улукбек. Менин атым Меримбек. Сиз бул жакта азыр ушул Мен биякта иштеп аткан балдардын сварщик сантехниктердин бригадиримин. кандай болуп атат иш? Иш колдон келишинче скорость менен жакшы бүтүп атат. Качан бүтөйүн деп каласыздар? Эми мен өзүмө тиешелүү жумуштарды ошо айткан убакта бүтүрүүгө аракет кылып атам. Мисалы үчүн биз деген эми теплосеттен келген жокпуз, биз частный иштейбиз. Үйлөрдүн стояктарын дуктурубундай кылып тартып атабыз. Ошол элдин өзүнүн каалоосу боюнча кандай десе ошондой кылып берип атабыз. Саламатсыздарбы? Ушу Кашка суу тургундары бизден ишибиз эң эле алга жылып атат. Аты жөнүңүз ким апа? Чоң рахмат. Мен ушу Кашка сууда 12-үй 120 квартирада турам. Урумкан Чингилбаевнамын. Сизге чоң рахмат ушул келип бизден канча жылдан бери, 30 эле эмес 100 жылдан бери жерлерибиз оңолбой келди эле, жолдорубуз оңолбой келди эле. Садыр Жапаровка да рахмат. Ушу артынан ушу сизге чоң рахмат билгизебиз ушул тургундардын атынан. Азыр ушу иштерибиз алга жылы эң эле жакшы болуп атат. Рабочий балдарыбыз жакшы иштеп атат, эң эле жакшы балдар экен, адамгерчиликтүү. Ар бир үйгө с пониманием эме кылып атат. Кандай десем, иш жүргүзүп атат, баарыбыздын оюбуз менен болуп атат. Мындай кылып бер десек, мындай, тигиндей кылып бер десек, тигиндей кылып берип атат. Сизге чоң рахмат. Сизге ден соолук берсин Аллахым. Аллах ыраазы болсун. Ишиңиз алга жылсын. Ушундай карапайым элдерди дайыма алга жылдырып, ушу сиздей адамдар көп болсо дейм. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бул окуя, бул жагдай жалпы эле ошо Кыргызстандын бардык чиновниктерине, ошол эле учурда Кыргызстандын бардык жарандарына сабак боло турган көрүнүш болду деп айтсак болот. Эмне үчүн дегенде, ушул жерде биз эл маселени көтөрдү, өзүнүн укугун өзү үчүн өздөрү күрөштү десек болот. Бул жагдайды биз коомчулукка ошол эле учурда шаар бийлигин баш кылып
дал ушул жерге алып келип жеринен көрсөтүп көйгөйдү. Анан алардын мыйзамдуу милдеттерин талап кылганыбызда шаар бийлиги дагы мына эмне үчүн сабак болуш керек деп атам чиновниктерге. Көйгөйгө туура кадам жасады, маселесин үчүн күрөштү, жасап койду. Эл дагы мына азыр алкап атат, ыраазы болуп атат, жакшы сөзүн айтып атат. Бул жагдай, бул көрүнүш мамлекет менен жалпы мамлекеттик органдар менен жарандардын ортосундагы байланышты бекемдей турган, мындай бир карама каршылыкты жое турган көрүнүш болду деп айтсак болот да. Бардык чиновниктер мына ушундай маселеге туура реакция кылып, өздөрүнүн функцияларын так аткарганга аракет кылса эле, эл дагы монтип алкап, ыраазы болуп, алкышын айтат. Маселе Кыргызстанда ушундай оң жолуна түшөт. Биз ушул нерсени айткыбыз келди, ушул нерсени көргөзүбүз келди. Бар болуңуздар. Кайсы организация? Сени уважать этем. Молодец. Жакта жана киргизип койгондо да жүрдүк. Эми ол чыгаргыла элдин тарабын талашып жүргөн жигиттерчи. Молодец. Аты жөнүңүз ким? Атым Осмонов Садыр. Ошо жылдык камсыздоо ишканасында ушул участокто мастермин. Сиздер келип кеткенден кийин азыр мына өзүңүз айтып кеттиңиз. Жакшынакай бизге да задания берилди. Эл менен тыкыз байланышып, мына бир айдын ичинде бир тууган болуп калдык. Аябай бир тууган болуп тыкыз иштеп атабыз, элден да жардам болуп атат. Айткан сөзүбүздү кылып келатабыз, колдон келишинче аракет кылып, эл жылуулук менен отурсун деп аракет кылып атабыз. Эл менен мына азыр өзүңөр уксаңыздар керек. Тыкыз байланышта аябай ынтымактуу иштеп атабыз. Батасын берип атышат. Бул жерден биринчи очередь силер келип көтөрүп ошо элдин кызыкчылыгын айтып кеткенден кийин биз эми мен мисалы үчүн өзүм жөнүндө айта турмусам, исполнитель мага задания берилет, мен жасайм. Азыр бир айда айылымды тааныбаган кишилер биякта местный болуп калды уже, эл менен ушундай тыкыз иштеп атабыз. Жакшы, жумуштарыңарга ийгилик. Ден соолук болуңуздар, сиздерге да рахмат аке. Чоң рахмат. Жакшы. Биз азыр Каракол шаарындагы Кашка суу кичи районунда жайгашкан ушул жылуулук станциясы деп айтылабы? Отканасына келдик. Аты жөнүңүз? Саламатсыздарбы, менин атым Кайрат Үсөнбаев. Ушул жерде башкы инженер болуп иштейм. Жүрү эле ичине кирип, ичиндегилерди көрөлү, биз орноткон от казандарды көрөлү. Бул азыр бул жерде ремонт болду? Ремонт азыр ичине кирсек, азыр ичинен барып түшүнөсүңөр да. Бул жерде сөздүн башы мындай, бул орусча айтканда консервацияда, сактоодо турган откана болчу мурун. Ушул 11-12-13 үйгө жылуулук берип жүрүп, 15 жыл мурун токтотулган экен ушул жылуулук. Ошондон бери ишке киргизилген эмес. Мына быйыл жаңы өзүңөр көрүп атасыңар. Бул бизде ушу Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишкананын ичинде Чүй СПМК деген ишкана филиал бар. Ошол жерде ушундай котелдорду жасайт. Бул котелдор мурун Россиядан келчү, КВР деп. Буларды ошонун прототиби кылып, ошонун тибинде ВОС-тем 081, анан ВОС 116 мегаватт, бир дана ошо 2 мурда казан коюлду да. Бул жаңы келген, быйылкы 2023-жылкы чыккан, быйылкы жасалып чыккан от казандарда булар. Канча кубаттуулукка жетет? Канча аймакты камсыздайт? Бул 116 мегаватт ушул 3 үйгө жетет өз эле. Бул экинчиси резерв. Эгер бул менен суу сагып калат же мотор күйүп кетет, ошондой учурда биз экинчисине өтө коебуз. Бирөөсү основной болот, бирөөсү кошумча резерв деп коебуз. Ошо бирөөсү резервде турат да. Анан булардын котелдун кошумча жабдуулары, ошо оборудованиялар, поддуктары бул үйлөп берет астынан отту. Канча каражатка жаңыланды? Ушул каражат жалпы 3 миллионго чыкты да, бардыгы. Бүт мунун азыр сыртындагы курчайбыз, кармайбыз. Анан бул жерде насостор коюлуп атат. Канча кызматкер иштейт? Бул жерде кышкысын 2-2ден сменге 4 сутка иштейт. 18 бала иштейт да бул жерде. Анан мына насостордагы поддуктары бүт. Булар Россиядан заказ тендер аркылуу
фирма утуп алып ошо Россиядан алып келип берди. Жаңы эле буларды ошо коюп атабыз да. Бул ошо аз суу насос системаны сууну тегерете турчу, ошо жылуу сууну тегерете турчу насос да. Жакшы, абдан сонун экен. Кудай буйрса, ошо атап эле берилип, жылуулук берилип калганга чейин Объектан чыгып да? жетишебиз да. Бул аймактагы башка жана 11, 12, 13төн башка көп кабаттуу үйлөргө Бул жерде 11, 12, 13төн башка жерде, бул жерде ылдый жагында дагы 29 котельный бар. Ой, 24 котельный бар. Ошол жерден 7 үйгө жылуулук ошол жерден берилет. Кашка сууда жетет. Ал жерде дагы 0,8 мегаваттык 2 от казан орнотулган. Анан быйыл дагы 1,16 мегаватт кошумча кылып дагы бир от казан орноттук. Андан сырткары бул жерде бала бакча бар, өзүңөр көрүп тургандай. Бул дагы мурун ушул отканадан жылуулук алып жүргөн да. Анан электр энергия менен жылуулук берүүгө өтүп кеткен, ошо менен бул да токтоп калган. Кудайым буйрса, эми ушул жер ишке кирип кала турган болсо, бул дагы бизге кошулат. Көмүр каяктын көмүрү, канча объем келет, каякка төгүлөт? Көмүрдүкү азыр бул үйлөр толук кошулуп бүтө элек. Ошол үйлөр кошулуп бүткөндө ушул жерге кеткен жылуулук өтүүчү түтүктөрдүн диаметри, кошулган үйлөрдүн жалпы аянтын саналып туруп, ошону менен көмүр берилип баштайт. Азыркыга мындай биз айта албайбыз, 5 тонна же 3 тонна деп. Анан көмүр келгенде ушу дарбазадан кирип, ушул жерге төгүлөт. Биздики уже пландалган эмес, биздики тендерден өткөн. Көмүр жайында эле бизде тендерден өтөт. Кимден? Кайсы? Сап Тундра Ойл 11592 тонна уткан тендерден. Ошолор камсыздап бизге жеткиликтүү көмүр алып келип берет. Бул ар көмүрдүкү график менен ар бир айга бөлүнгөн 1,5-2 тоннадан деп ушу уткан тендер өткөн убактан баштап ушу алып келип берилет да көмүр. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, Кашка суу кичи районундагы көйгөй тууралуу, ал жактагы маселе тууралуу биз буга чейин чыгарылышта чыгарып, вице-мэрди алып барып, ошол жерден жеринен көргөзгөнбүз. Өзүңүздөр уктуңуздар, эл абдан жакшы бүгүнкү күндө маселеси чечилиптир. Вице-мэр айткан сөзүнө туруптур. Азыр биз бир ыраазычылык маселесин айтып коелу ошол вице-мэрге. Ассаламу алейкум. Ден соолугуңуз? Жакшы, өзүңүздөр? Иштериңиз? Жакшы. Сиз айткан сөзгө туруптурсуз. Буюрса, Кашка сууга барып келдик. Ыраазычылык айтабыз дегендей. Жакшы, эл өзү да. Эл абдан ыраазы, эл абдан жакшы сөзүн айтып отурушат, рахматын айтып отурушат, батасын берип отурушат. Биз дагы абдан көңүлүбүз чылып калды. Анткени канча жылдан бери чечилбей аткан маселени ыкчам тез аранын ичинде чечип коюпсуздар. Коопсуздук маселесин карап коюпсуздар. Анан эми бул нерсе менен ушул эл менен бийликтин ортосундагы карым-катнаш мына ушунан бекийт. Жөн кооз сөздөр менен же болбогон рекламалар менен эмес, чыныгы иш менен, чыныгы мамиле, чыныгы кам көрүү менен. Бийликтин негизги функциясы бул элге кам көрүү да. Элге кызмат кылуу. Ушунуңуздарды аткарыпсыздар, рахмат. Айта турган сөзүңүз? Айта турган сөзүбүз, сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Элдин үнүн жеткирип, элге кызмат кылып жүрөсүздөр. Биз дагы мына өзүбүз тараптан ушу элге кызмат кылалы деп иш аракеттерди жасап атабыз. Өткөндө сиздер келип кеткенде дагы элдин маселесин көтөрүп кеттиңиздер. Мына Кудай буйрса жылуулукту 1-ноябрга чейин жана өзүбүз сиздерге сөз бергендей, жогоруда белгилеп кеткендей киргизип, биз тараптан жасалчу жумуштун баарын жасап берели деп күтүп калдык буйрса. Мындан ары да кызматыбызды кыла беребиз эл үчүн. Рахмат. Денсаулыктарыңызга ийгилик.